Menin nafsim jaman, günөө kılam. Kimin nafsi jakşı hiç kim ayta alay. Estağfirullah. Paygambarımızdaki jana kan alınıp ketilgen жүрөктөн. Биздин бардыгыбыздыкы не то. Күнөө кылам, тооба кылам, кайра эле күнөө жасап жүрө берем, кайра күнөө кайтпай тургандай, тооба кылым үчүн эмне кылышым керек? Дагы тооба кылыш керек. Bir adam günөө kılıp tooba kılбай койсо, же таптакыр günөө дагы кылбай, tooba дагы кылбай койсо, Кудайым аларды кетирип, ордуна башка жамаат алып келип, адам алып келип, алар günөө кылып кайра tooba кылат дейт да. Ошон үчүн tooba кылганды Кудайым жакшы көрөт. Toobadan ümit üzbe, toobаны kıla ver, inşallah Kuday talam bir gün bolsa bir gün jakşılıkka bekem kılat. İmam Muhasibi aytat: "Ve inneke la tenalu ma turidu illa bi terki ma teştehi." Sen özün kaalaganga, akılın menen boljoldop, özün kaalagan jakşılıklarga jetpeysin, senin nefsin gözdөгөн nerseleri taştamayınca. Adamda akıl degen nerse var. Oy pikir degen nerse var. Adamda nafsi degen nerse var. Nafsi bale urdayt jegisi gelet, жеңил оокатка тез эле ээ болуп калгысы келет, адамдарды жамандап кадыр баркка жеткиси келет. Бул nafsi каалаган нерсе. Адам өзүнүн nafsисин каалаган нерсени таштамайынча, акылы менен, илими менен Кудай Таала тарабынан айтылган жакшылыктарга эч убакта жете албайт дейт. Demek bir nersenin kaalosun taştaganda başka nersenin kaalosu işke aşat de turmattı bir tuğanım. Nafsi sana aytat ertemenen turbayla koy uktay ver deyt. Nafsi sana aytat sen jalgan aytıp dele tiricilik kılsan bolu öğret deyt. Nafsi sana aytat namaz oku emne kılasın deyt. Joluk salın emne kılasın deyt. Arak satır, arak satmay koy emne kılasın sen deyt. Aytar uşunday kılat. Akıl es anday kılva deyt. Demek adam jakşı nersege, özünün kökürögü kaalagan nersege, жүрөгү kaalagan nersege, anın nafsi kaalagan, nafsi oşogo iştey tartkan nersini taşta jete alбай taştamayınça deydi. Adam özün kantip tarbiyalayt, ondoş gerek, tekeberçilikti, egonu, nafsini deydi. Paygambar aytkan osiyattardı ойлонбой аткара берсең жеңилет. Мен жана окуп бердим го бардыгын. Бирөө жакпайт бирөөсүнө. Кантип ушу менен катташышым керек кайра мен. Кантип мени капага салам айтам. Аны ойлонбой туруп, пайгамбар айткан осиятты аткара берсең, иншалла бардык ордуна келет. Hazreti Ali radıyallahu anhu мындай дейт. Meni менен nafsim bir koro koy менен койчудайбыз. Койчу койдун bir жагын чогулса, экинчи жагы жайылып кете берет. Kim nafsisин жеңип, анын каалоолорун тизгиндей алса, ырайым кепинine оролуп, керемет топурагына gömülöt. Kim жүрөгүндөгү асыл сезимдерди өлтүрсө, каргышталган кепинге оронуп, азап топурагына gömülöt. Ошон үчүн nafsini акылыңа ээрчи турган, акылың менен nafsini кошулуп, динге ээрчи турган кылсаң, сен ошондо урматтуу бир тууган бейишке бара турган болосуң. Белгилүү олиялардын бири мындай дейт. Аллага ибадат кылып, nafsing менен күрөш. Az укта, az сүйлө. Az uktoo эртти күчөтөт. Az сүйлөө балени тосот. Адамдарга жана башка жандыктарга зыян келтирбөө пенденин тилегине жеткирет. Адамдарга жана жаныбарларга зыян келтирбөө тилекке жеткирет сени. Бирок адамдарга зыян жеткирсең, мал жанга зыян жеткирсең, атка, жылкыга, уйга теп зыян жеткире турган болсоң, тилегиңе жетпейсиң деген сөз. Алардын дагы тилеги бар, алардын дагы дуасы бар. Ошон үчүн үйдөгү малга, жанга, уйга, койго мамиле кылганда өтө этият ал эмес, сырттагы жаныбарларга мамиле кылганда этият болуш керек. Адамдарга жана жаныбарларга зыян жеткирүү адамдын дуасынын, тилегинин кабыл болуусун урматтуу бир тууганым тосуп коет дейт Hazreti Ali. Астамактануу пендеге nafsi кумарларын кыйынчылыксыз жеңүүгө шарт түзөт. Ашыкча тоюу жүрөктү мокотуп, адам герчиликтен четтетет. Астамак жүрөктү нурдантат. Ар дайым ток жүрүү пендени Алладан алыстатат. Ошол себептен пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай дейт. Жүрөктөрүңөрдү ачкалык менен нурданткыла. Nafsiңер менен күрөшүп, аны тарбиялоо үчүн ачкалык жана чаңкоо куралын колдонгула. Açkalık benim beyiş eşigin kakkılığını toktotpogula. Sebebi anın soğuvu cihattın soğuvuna tete. Allah üçün aç bolup suusagandan ötkön ibadat yok. Kim kursagın üzgültüksüz toyguzup jürse, ruhani ağlamga kire albayt, ruhani lezzet alalbayt, jana ibadattın damın sezbeyt. Açka bolbogon adam ibadattın damın seze albayt deyt. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu aytat,
Musulman bolgonumdan beri жараткан эгеме кылган ибадаттан лаззат алыш үчүн эч бир убакта тое тамак жебедим жана кан канча суу ичпедим. Себеби көп жеген киши көп ибадат кыла албайт. Пенде кекиртегине чейин тоюп алса, дене бою оорлошуп уйку басат. Муундары бошоп, көп ибадат кылууга ниеттенсе да кыла албай, колунан уйкудан башка эч нерсе келбей калат. Мындай адам сулаган өлүккө окшойт дейт. Улукман Хаким айтат: "Уулум, уйкуда жана тамакта чектен ашпа. Себеби көп жеп көп уктагандар кыямат күнү суракка жаман абалда келишет. Алардын эч кандай жакшы иштери болбойт" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Көп жеп көп ичүү менен жүрөктөрүңөрдү өлтүрбөгүлө. Анткени көп сугарылган өсүмдүк деги гүлдөр, көп сугарылган өсүмдүк тамыры чирип куурап калгандай эле жүрөк да көп жеп ичүү менен өлүп калат" дейт. Гүлгө суу куя берсең куурап калат. Бирок күнүгө суу куя берсең чирип, гүлүң тез эле жок болуп кетет. Башка бир аятта Кудай Таалам айтат, бул урматтуу бир туугандарым, Ал-Касас сүрөсүнүн 50-аятында келет: "Фаин лам ястажибу лака фа'лам аннама яттаби'уна ахваахум." Эй Мухаммад, эгер булар сени укпаса, булар сени сүннөтүңө келбей турган болсо дейт, билгиниң, булар өздөрүнүн хавасын, өздөрүнүн ички дүйнөсүн, өздөрүнүн нафсин ээрчип кетип аткан болот. Эки эле жол бар: я пайгамбарды итаат кылуу, я нафсин ээрчүү деген сөз, урматтуу бир тууган. Андан башка туура жол жок, урматтуу бир тууган. Эгерде бир адам пайгамбардын жолуна башка жолго түшүп аткан болсо, мен туура жол таап алдым, мен деген Конфуцийдин жолуна түшүп кеттим, мен деген Буддага түшүп кеттим, мен деген теңирчи, мемирчи, тырынчы, пырынчы бир нерсе болуп кеттим десе айтканы иттибаул хава, бул өзүнүн нафсин ээрчип кетти. Башка туура жол жок, болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн айтып атат бу жерде: "Фаин лам ястажибу лака." Эгер сен итаат кылбаса, эй Мухаммад, эгер сен жолуң ээрчибей турган болсо дейт, фа'лам билгиниң аннама яттабиуна ахваахум. Булар ахвасын ээрчип кетти. Булар өздөрүнүн ичиндеги өздөрүн ээрчип кетип атат дейт. "Ва ман адаллу мимман иттабаа хаваху бигайри худа мин Аллах." Аллахтан келген хидаятты, Аллахтан келген туура жолду карманбай туруп, өзүн өзү ээрчип кеткен, өзүнүн акылына өзү ээ болуп, өзүнүн нафсине ээрчип кеткен адамдан дагы ашкан, адашкан бирөө барбы? Инна Аллаха ла яхдил каума залимин. Акыйкатта Кудай Таалам залым адамдарды туура жолго баштабайт дейт. Залым ким, урматтуу бир тууган? Залым бир нерсени ордунан башка жерге койгон адам. Мисалы үчүн ачки, урматтуу бир тууганым, көзгө тагыла турганда, бул хикмат ушунда турат, тууралык болупчу. Анан бирөө алып туруп желкесине тагып алган болсо, биз айтабыз да, мына адам залым экен. Кандай залым? Анткени ушул нерсени өзүнүн ордунан башка жерине тагып койду деген сөз да. Ошол сыяктуу пайгамбарды ээрчиш керек болуп, бирок пайгамбарды ээрчибестен башка бирөөнү ээрчип атса, же өзүн ээрчип атса, булар дагы залым болуп эсептелет. Эң чоң залымдар мына ушундай. Инна ширка ла зулмун азим. Албетте ширк өтө чоң зулумдук дегени, анткени адамдагы акыйкат хикмат Кудайды таануу болот да. Бирок Кудай тааныбай мушрик болуп, ширк болуп кете турган болсо, бул эң чоң зулумдук, урматтуу бир туугандарым, кылган болуп эсептелет. Эми урматтуу бир туугандар, мына ошол адамдын жүрөгүн тазартуу, нафсин тазартуу үчүн эң биринчи кезекте пайдалуу илим керек болот. Пайдалуу илим, урматтуу бир тууганым, шариятыбызда өтө зарылайтыган маселелердин катарына кошулат. Пайдалуу илимден мурда Кудай Таалам Кур'ани Каримде айтат: "Фавайлун лил касияти кулубухум мин зикриллах. Улаика фи далалин мубин." Зумар сүрөсүндө. Жүрөгү таш болуп калгандарга тозок болсун дейт. Кудайдын зикирин кылбастан, Кудайды эстебестен жүрөгү таш болуп калгандарга эмне тозок болсун? Алар ачык адашууда. Адамдардын жүрөгү эмне катуу болуп калат? Эмнеге карайып кетет десе, урматтуу бир тууганым, жакшылык кылбагандыгы үчүн. Адам жүрөгүнө маани бербегендиги үчүн. Адам барып олтуруп Кудайдын сөзү айтылып аткан болсо, ага маани бербей калат. Куран окулуп аткан болсо, аны укпай калат. Ошентип олтуруп адам, урматтуу бир тууганым, жакшы жакка келбей калат дейт. Пайгамбар алейхиссалам дуа кылат: "Аллахумма инни аузу бика мин илмин ла янфа." О Кудай Таалам, мен пайдасы жок илимден мени сакта. Мага пайдасыз илим бербе дейт. Пайдасыз илим, урматтуу бир тууган, эмне илим? Ким айтат? Ким айтат пайдасыз илим деп? Амал кылынбаган илим. Демек Курандын өзү пайдасыз болуп калышы мүмкүн экен, эгерде бир адам Куран окуса. Бир адам фикх, мухтасар фикх окуп туруп, бирок намаз окубаса, амал кылбаса, окуган фикх буга пайда эмес, зыяндуу болор экен, урматтуу бир тууганым. Демек шарият илимдери, пайда бербеген илимдер, булар дагы бизге зыян болуп кала берет экен. Ва мин қалбин ла яхша,
Korkpogon жүрөктөн сакта дейт. Жүрөк коркуп туруш керек. Бирөө өлүп калса, ошондон коркпогон адам, аз адамдар өлүп өлсө көмгөнгө чейин барбайт, билесиңерби? Жана зок кайра кетип кала берет да, анткени булардын жүрөгү корккон жери, жүрөгү корккон адам мазарга чейин барат. Көмүп, ошону карап, Кур'ан окуп, зикир кылып, фикир кылып, анан кайра кайтып келе турган болуш керек. Адамдар күнүгө өтүп атат, урматтуу бир тууганым. Адамдар күнүгө өтүп атат, ошону көрүп, жүрөгү коркпогон жүрөктөн сакта дейт. Ва мин нафсин ла ташба, тойбогон нафсиден сакта. Бир адамдар тойбойт. Кече Айдеркенге келгенде жакшылыктын жамандыгы деген мааниде маселе айттык да. Анткени халал дүнүйө, жакшы дүнүйө, ошону туура жакка иштетпесең, ал сага жамандык болуп кала берер экен. Яни тапкан дүнүйөң адал болуп туруп, бирок адал жакка жумшабасаң, ошол сага урматтуу бир тууган кыяматта жамандык берип тура берет да. Ошон үчүн тойбогон нафсиден сакта деп дуа кылды. Ва мин да'ватин ла юстажабу лаха, жана кабыл болбогон дуадан сакта деп пайгамбарыбыз урматтуу бир туугандарым дуа кылды.